город Домодедового келдим. Катардагы кардарыбыздын ачкычын тапшыруу үчүн сделкабыз болсо 11 февралда Транскапитал банкта Москвада болуп өткөн кардарыбыз Анаргүл ушул город Домодедованын тургуну десем болот. Бул катардагы жайгашкан ишканаларды, үйлөр жөнүндө баардыгы маалымат бар экен. Өздөрү каалаган райондон каалаган үйдү алды десем болот. Анаргүл ушул Домодедово шаарыны кичине бизге кардарларыбызга дагы тааныштырып кет. Канча жылдан бери ушу город Домодедоводо жашайсыңар? Биз 2011 жылдан бери ушул жердебиз. 13 жыл болуп калды. Квартира снимать этип жашайбыз. Бир 2 квартирада жашадык, анан өзүбүз снимать этип 9 жылдан бери бир квартирада жашайбыз. Ошо аэропортто иштейбиз. Аэропорт Домодедоводо жакын. Үйрөнүп калганбыз бул жерге. Ошо анан жолдошум экөөбүз чечишип ушул жерден квартира алайлы деп, балдар чоңоюп окууга кирип ошентип алдык. Силерге рахмат. Демек, мына азыр үйдү дагы көргөзөбүз. Алдыда саткан мурунку хозяинин десем болот. Мурунку хозяинин күтүп турабыз. Саат 3-тө келет экен, ага чейин кичине маек куралы деп сүйлөшүп аткан чагыбызда именно ушул жактарда эле жашайт экен. Бул жактагы үйлөрдү, жайгашуусунун баардыгын билет десем болот. Одобрение болгондон кийин кайсы кардарлар сделкасы бат болот, кайсы кардарлар үйдү баттандайт. Эгерде именно бир районго токтолуп варианттарды биз көргөн, сүйлөшкөн варианттарды вариант кылып көрсө, кардарлар батыраак сделкага чыгат. Үй дегенде бар ипотекага же болбосо документтери туура так чыга бербейт. Аны именно биздин агентте иштеген менеджер, агент эжелер бар. Алар сүйлөшүп сизге тактап, анан гана үйдү сизге көргөзгөнгө жиберет. Мисалы үчүн көп кардарлар бар, айтып кетейин, эч нерседен эч нерсе жок. Мына үйдү алат элем, канча болот, же болбосо ежемесячный платежу канча чыгат деп сразу баягы ежемесячный платежду же болбосо үйдөн баштап сурайт. Бул негизи үйгө алууда туура эмес. Биринчи сиз ошол ипотеканы алгандан кийин төлөй аласызбы? Сиздин районуңузда ошол баадагы үйлөр барбы? Же болбосо үйдүн документи негизи эле туура келеби? Главное бул ушулар болуш керек. Бул Анаргүлдөрдү айтсам, айында бизге кайрылган. Биринчи өзүнүн документи менен аракет кылып көрдүк. Тилекке каршы болбой калып, андан кийин ошо сиңдисини, анан жолдошуну кошуп, экинчи жолдон кийин анан одобрение болгон. Үйгө келгенде ушул эле райондон, Туполевадан да кайсы бир улицаңар бар эле? Туполева, Королева деген үйлөрдөн бир 4 үйдү бир күндө көрдү. Көп деле ойлонушкан жок. Өздөрү билет, өздөрү билет, алыска деле барган жок. Бизге укмушкарный ремонттун кереги жок деген жок. Ошон үчүн уже сделкабыз бул жагы бат-баттан болуп кетти. Өздү негизи ачкычын Анаргүл менен сүйлөшкөнбүз. Февралдын аягында бермекчи болчу. Бул жакта өзбекстандыктар бар болчу, квартиранттар. Бирок мына 2-3 күн мурун айтты, уже алар чыга турган болду. Эгерде ключуңар бар келгиле деп. Бүгүн ушинтип келип турабыз. Эми азыр үйгө киребиз буюрса. Квадрат метр аябай чоң Анаргүл. Үйүң жөнүндө дагы айтып кой. Квартирабыз 3 комната. 3 комнаталуу 58 квадрат метр, аябай жакты бизге. Ремонту жакшы эле, орто жашаса болот. Кудайга шүгүр эле. Өзүбүз Кудай кааласа жасап алабыз. Ошо.
квартираны алдык. Биз 3 комнаталуу үй. Жанагы айтып аткан бул жак узун ушундай квартира экен. Бул оң тарап кухня экен. Ажатканасы отдельно экен. Бул жак душевой, жуунуучу бөлмөсү. Ошо бул жер встроенный шкафы бар экен. Бул жак бир спальни, детский. Бул зал, бул жак болсо зал экен. Залда чоң жакшынакай экен. Ушул аябай жакты, уютный, жакшы квартира экен. Ремонту орточо эле экен состояниясы. Бул бөлмө болсо дагы бир спальня экен. Бул бөлмө дагы бир спальня экен. Бул жакта балкон бар экен. Балкону центральный жолдо экен. Жолду карап турат экен бул жак. Кухня болсо, зал болсо, двор жактан көрүнүп турат экен. Ушул жаккан жагы, ушул жагы да аябай жакты да бизге. Кардарлардын үйүнө кирдик. Анара өзү тааныштырып чыкты. 3 бөлмөлүү, квадрат метр 57 квадрат, 7-чи этажда жайгашкан. Дом кирпичный, сделкасы болсо 11 февралда болуп өткөн. 4 үй көрүшкөн, 4 үйдүн ушунусун тандады. Анан үй алаган оңой деген кардарлар үчүн дагы бир маек куруп кетели, себеби Анара менен азыр полностью бул саткандарды дагы угуп, негизи үйдү баштаганда, биз клиенттермен чогуу башталганда консультация дагы болобу, процесс учурунда болобу, көп нерсени кардарларды билгизбей, ич ара өзүбүз компаниядагы иштегендер бүтүрөт. Кээде гана түшүнгөндөр кардарлар болуп калат, силердин жумушуңар өтө кыйын турбайбы? Себеби саткандарда дагы канча продавец болсо, алардын дагы ар түрдүү характерлери болот. Сиздерден башка, биздин кардарлардан башка. Себеби үйдү баштаганда, консультацияга келгенде биринчи маалымат алуудан башталып, анан үйдү баштагандан кийин процесс одобрение чыккандан кийин үй тандоого келгенде, үй алууда проблемалар чыкканда эле кечке чалып, эмне колуңардан келбей турбайбы, алып бере албай турбайсыңарбы, же токтотуп коелу деген клиенттер дагы көп болот. Анан кээбиркилердин иштери кээде бүтпөй калат, баардык клиенттердин иши дагы 100% бүтөт деген дагы туура эмес болуп калат да. Ошондуктан эгерде үй алам деп, ол үй алууну дагы сиздер биз менен чогуу аракеттенишиңиздер керек деп дайыма айтып келемин. Анара кандай сезимдер болуп жатат азыр? Үйдү көрдүң, сен алыска деле кеткен жоксуң да. Ушул жакта эле жашайт экен, билет, даже бул саткан продавецти көрүп дагы жүргөн экен. Көрүп жүргөн. Айттым го, көрдүм десем, аэропортто 40 жыл иштеген аял экен да. Ошону көргөн окшойм. Анан Анара негизи үйдү эмне үчүн алдыңар? Биринчи очередь документальный регистрация жасаш үчүн алдык. Жасап документальный жүрөлү деп. Анан баары бир эми өзүңдүн үйүң баары башкача. Баары башка да. Эми өзүңдүн үйүңдө жашагың келет экен. Билбейм, чувство башкача эле, мен айтып түшүндүрө албайм да. Бул дагы ключу, бул үйдүн документи кызыл китеп берилбейт. Мунун себебин дагы айтып кетейин. Бул жакта 95% только онлайн регистрация өтөт. Колуңуздарга документтер болот, кээ биркилери, но основной документтердин баардыгы онлайн түрүндө болот дагы.
госуслугадан бардык документтерди заказ кылса болот. Документтер боюнча дагы бир сыйра түшүндүрүп кетемин. Компаниянын атынан сенин үй бүлөгүңдү куттуктайм. Алган үйүң майлуу сүттүү үйлөрдөн болсун. Мекендештерге дагы ниет кылган ар бир мекендешибизге дагы жакшы үйлөрдөн насип кылсын. Анан өзүң көрдүң кандай процесстин бардыгын, анан кыйын бекен үй алыш же кандай болсо же түшүнбөй эле атасыңбы буга? Кыйын эле экен, силердин жумушуңар дагы бардыгын положениясына кирип, бардыгын түшүнүп, ошондой кылып иштеш деле кыйын. Рахмат силерге чоң. Анан кийин мекендештер ставка бийик учурда эмне үчүн айта бересиңер, ипотека деген ой кыйын деген менен чыныгы кандай мекендештер алып атат? Именно документ жагына так жүргөндөр гана үй алышат. Себеби трудовой договор берилгенден кийин сиз официально иштейсиз. Сизге эмне керек? Регистрация керек болот. Регистрацияны ким кылат? Азыр орустардын көбүнчөсү регистрация кылбайт. Сураганда ал жакта по факту жашабайсың, и всегда коркосуң, туурабы? Качан келип, качан текшерет деген корку сезимде болот да. Анан эгерде алдыңкы 5 жылда жашай турган болсоңуз Россияда, эмне үчүн сиздин трудовой договоруңуз бар болсо, үй алганга мүмкүнчүлүк болуп турса, эмне үчүн үйгө алганга болбойт? Үй алганга сөзсүз болот. Албетте бардык мекендештерди өтө кымбат үй алыңыздар, кыйналыңыздар деп айткан эч ким жок. Өзүңүздөрдүн шартыңызга карап, доходуңузду эске алып үй алсаңыз кыйналбайсыз. Биринчи очередь регистрациядан коркпойсуз, регистрацияңыз таза болот. Сиз жөн үй алган жоксуз, сиздин жумушуңуз болгон үчүн уверенно үй алып аткан болуп атпайсызбы? Ошол мекендештер дагы бир мекендешибизде ушинтип сделкасы жакшы өткөн, өзү процесс ноябрь айында башталган, Ноябрда башталып, дагы шур мына февралда бүтүп атат. Алып үй алдык. Каалаганы өзүбүзгө жагып, мына собственниктер дагы жактырышты окшойт, карап эле кетишти. Жакшы аялдар экен. Ошо рахмат силерге да чоң. Биз буга чейин эле алайын деп жүргөнбүз, бирок мындай ишеничтүү, ушундай силерге окшогон жардам берген кыздар болсо жок болуп жүргөн да эми. Ошон жардамыңарга чоң рахмат. Каалаган мындай ойлонуп жүргөн мекендештер бар, издеп таппай жүргөндөр мекендештер бар. Ошол үчүн биздин агенттик ар бир кызматкери чын жүрөктөн кызмат кылганга аракет кылат. Себеби азыр агентство көп, агенттиктер көп, орустар дагы балким кыргыздарга алып беребиз деген агенттер дагы бар. Анан в самом деле кыргызга күйөт. Биз главное сиздин документиңизди түшүнүп, аягына чейин мына ачкыч алып бергенге чейин кызмат көргөзөбүз. Анан сен дагы ошо ойлонуп жүргөн мекендештерге бир кайрылуу кылып айтып койсоң, бир эмнебизди карап тандадың? Үй алганда самый кыйын сага эмне болду, например? Мен уже биздин бул жумушубуз, биздин жумушубуз, буну менен биз жумушубузду баштайбыз, бүтүрөбүз. Сенде кандай сезимдер болду? Эң кыйынчылык болдубу? Кыйынчылыгы бизге ушул ушу ишенич эле болбосо, ишеништен эле кыйналдык да, бирок ишенич аябай кыйын экен да. Алданып каласыңбы деп, бөтөн жерде жүргөндө ушунча акчаны берип алданып калганда болбойт да. Ишенип келе бергиле 100%, 100% келе бергиле. Мамилелери да аябай жакшы. Ошо келгиле, ошо КЖ недвижимостька үй алам деп жүргөн, өздөрүгө максат койгондор болсо келип алсаңар болот. Мен өзүм менен иштегендерге дагы айттым. Сунуштайм, конечно, сунуштайм. Если алам десеңиздер. Москва боюнча кызмат акыбыз 250 000. Бул договор түзгөндө дагы сизге дагы айтылат. Кагаз түрүндө договор да колуңузга дагы берилет. Сиз эгерде мисалы үчүн көп телефондон чалып, биринчи эле эч нерсе жок чындыгында, үй канча болуп атат, ставкаларды айтат. Буну эми ар бир телефондогу адамды биле албайсың, ал алуу максатында же жөн эле сыноо максатында сурап аткан. Эгерде чындап максат кылган болсоңуз, офиске келип, так маалымат айтып, өзүңүздүн ситуацияңызды дагы түшүндүрүп кетсеңиз, сизге ыңгайлуу бир вариантты дагы сунушташыбыз мүмкүн. Москва боюнча кызмат акыбыз 250 000, расходтору болот. Бул дагы бардык келген клиенттерге, кайрыла турган клиенттерге дагы айтылат. Расходду бул үйгө кетчү чыгымдар, муну дагы банкка төлөйсүз, андан ашыкчасын биз албайбыз, кереги жок. Ошондуктан эгерде
сиз Россия аймагында официально иштеп, Кыргызстандын жараны болуп, ишенимчтүү бир агентство издеп жүрсөңүз, биз менен үй алуу процессин баштаңыз. Биз сиздин ишиңизди аягына чейин чыгарганга аракет кылабыз. Кардарыбызды дагы бир жолу куттуктайм. Өзүңүз жашайсыз буюрса. Жумушуна дагы жакын экен. Мен аябай сүйүнөм өзүнүн районунан алган кардарлар үчүн. Себеби Москвадагылар Москваны мечтать этет, бирок Москванын межемечный платежу да кичине көбүрөөк болуп атпайбы? А так үй алганга келгенде үй баягы азыр ставкалар бийик болгон үчүн үйдүн баалары жакшы эле. Кечээ да сделка болуп, ошо үйдүн баасы жөнүндө дагы сүйлөшүп калдык да, ал дагы айтып атпайбы? Именно орус риэлторлор дагы сүйлөшөбүз да. Азыр именно үй алганга жакшы убакыт да. Анан спрос көбөйдү, потому что спрос көбөйгөндөн кийин консультацияга келген кардарлардын көбү уже квартплатты дагы уже көтөрүп койду дейт. А сен мен 10 жыл жашадым, же 15 жыл жашадым, мен ошол эле баада калтырып койгон деген дагы сураныч болсоң деле, извини дейт, эгерде если что-то не устраивает, можешь кете берсең дагы болот дейт. А бул эмнеси болсо дагы өзүңдүн үйүң, жайың, каалагандай ремонт кыла аласың, кааласаң өзүң жашайсың дегендей. Ошол мекендештер, биз менен болгонуңуздар үчүн рахмат. Кимде ким турак жай